Улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналган эскерүү иш-чараларынын катарында өзгөчө мааниге ээ болгон авто жүрүш уюштурулду. Иш-чараны президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү демилгелеп, 4 районду камтыган жүрүш түзүлгөн. Авто жүрүш Талас шаарындагы Борбордук жеңиш эстелигине гүл коюу менен башталды. Улуу ата мекендик согушта курман болгондорго Куран багышталып, алардын эрдигине таазим көрсөтүлдү. Эч ким эч нерсе эч убакта унутулбайт деп мына бул жерге ардагерлер келип атасыңар, силердин баардык ушу элибиздин ынтымагы менен бирдиккен ушул жеңиш бизге тартууланды. Эми ушул жеңишибиз бизге кут болсун. Андан соң авто жүрүш Советтер Союзунун баатыры Асанбек Отурбаевдин туулуп өскөн жери Чатбазар айылына бет алды. Бул жерде да баатырдын эстелигине гүл коюлуп, анын согуштагы эрдиктери эскерилди. Жаштар жана айыл тургундары үчүн бул мекенчилдиктин жаандуу сабагы болду. 43-жылы бул армияга фронтко жөнөтүлөт. Эң биринчи эрдиге Ленинград фронтунда 43-жылы Заат Вагу деген медаль алат. Анан Украин фронтунан Кызыл Жылдыз орденин алат, эрдик көргөзүп. Дагы бир маалыматта Кызыл Туу орденин алат. Анан 45-жылы 31 августта 31 январда Одер дарыясын форсировать этип, ошол жерде көпүрөнү ээлеп турган фашисттик Германиянын бир рота солдатын аерден кууп чыгып, зотун талкалап, жол ачып берет да. Ошон үчүн Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. Республикабыздын бүт областарында авто жүрүш башталды. Бул биздин негизги милдет, биздин аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын кылган кармандыгын унутпай, сый-урмат менен эстеп, жаш өспүрүмдөргө өсүп келе жаткан муундарга өткөрүп берүү биздин ардагерлердин негизги милдетибиз деп эсептейм. Авто жүрүш андан соң Бакай Ата районунун Акдөбө айылына багыт алды. Бул айылдан Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу Мендеш Өмүралиев чыккан. Анын эстелигине дагы гүл коюлуп, Куран окулуп, баатырдын согуш таласында жасаган эрдиктери айылдаштары тарабынан даңкталды. Биримдик айыл өкмөтүндө 134 согушка кетип, ошонун 77си дайынсыз, ошонун жарымы азыркы убакытка чейин белгисиз. Ondan keyin soğuştan keyin mına kança bir yılda ötkenden keyin 4-5 yıl bolup kaldı. Mendeş atabыздын Rusiyadan söğügün alып kelip koyup esteligin ornatты. Oşol kişinin oşol soğuşkan jerde jatkan jerinden, granattan kolunda karmagan jerinden badbalda kalgan eken. Rahmat Oruz eline şunun söğügün taap Kırgız eline alып kelip berip oşol bizdin birimdик айыл өкмөтүнө mına esteligin koyduk. Эми жер үстө эл үстө тынчылык болсун, мындан ары согуш болбосун, Кыргыз элим гүлдөгөн өлкөлөрдүн катарына кирсин. Карт тарыхы бар. Ата мекен согушту мына 80 жыл болуп атат. Кылым картып, биз ата мекендин коргогон, шейит кеткен ата бабаларыбызга жана согуштан келип көз өткөн аталарыбыздын арбактарына таазим баш ийебиз, урматтайбыз. Алардын эрдиги мекен үчүн кылган эрдиги унутулгус тарых. Авто жүрүш менен кошо маданий иш-чаралар, театралдаштырылган программалар уюштурулду. Элдик ыр күүлөр жаңырып, жеңишке болгон урмат муунда муунга өтүүдө. Бул күнү авто жүрүш Талас облусундагы Советтер Союзунун 5 баатырынын эстеликтерине таазим кылуу менен 4 райондо тең уланды. Эл менен жолугушуулар, эскерүү иш-чаралары уюштурулуп, жоокерлердин мекен алдындагы эрдиктери эч убакта унутулбай тургандыгы баса белгиленди. Авто жүрүштүн максаты ушу жер-жерлердеги улуу согуштагы жеңиштин урматына салынган монументтерге, обелисктерге таазим кылуу, гүл чамбарларды коюу жана жаш муунду патриоттуктукта тарбиялоо. Улуу жеңиштин 85 жылдыгына чейин 5 жыл катары менен ушул авто жүрүштү улантылуу пландалууда. Тарых эч качан унутулбайт. Бул авто жүрүш өткөндү эскерип, келечекке таазим кылуунун символу. Баатырлар унутулбайт. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талас облусу.